Буга чейин саясатта түптүү орунга ээ ата журт жана республика партиялары биригип, Республика ата журт партиясын түзүшкөн болчу. Элдин кызыкчылыгы үчүн эки ири партия бир максатты көздөп, жеке кызыкчылыктарын артка ташташкан. Бул кадам эл арасында жакшы кабыл алынып, колдоого алынган эле. Күчтүү партиялардын биригип, бир ынтымакка келиши күндүн талабы деген таризде. Бул жерде партиялардын саны азайып, алардын мүчөлөрүнүн саны көбөйгөн сайын табигый тандалуу көбүрөөк жүрөт. Кимизи ел үчүн аракет кылат, кимизи мындай табигый талапкер, жол башчы. Ошолор тандалат дагы биздин лидерлерибиздин сандан сапатка өткөнгө негиз болот. Башка партияларга үлгү болгон эки партиянын тандеми түрткү болдуу айтор андан бери биригүүгө ыктаган партиялар көбөйдү. Кече бүтүн Кыргызстан жана бир бол партиялары биригүү ниеттерин ачыктап, коомчулукка жар салышты. Буга ылайык калк арасында кызуу талкуу алынып жаткан учур көпчүлүктүн пикири бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаровго багытталууда. Анткени анын тилинен чаң чыгып, сөзү менен элди дала ире соротуп келгени белгилүү дешет. Саясатта бир нече жылдардан бери жүргөн Мадумаров мамлекеттик чоң кызматтарды аркалап, учурунда бүтүндөй элдин кызыкчылыгына дал келе турган көзгө көрүнөрлүк жумуш жасабаганын айтышат. Бүтүн Кыргызстандын лидери же болбосо партиясынын жетекчиси бүгүнкү күндөгү кандай мамлекеттик кызматта жүрдү, оппозицияда жүрдү, парламентти жетектеди. Депутат болуп турмак турсун, парламентти жетектеди. Кыскасы өлкөнүн бир бутагын, бийлигинин бир бутагын жетектеп турду да. Анан дагы кандай бийлик керек? Дагы кандай неме керек? Эми баягы жыйынтык чыгара турган мезгил келди да. Эл өзү ойлонуп туруп, мына ошогон мурдагы консерваторлорду шайлабай койсо деген да. Биригүүгө бел байлашып, бир максатты көздөп жаткан эки партиянын тең ишмердүүлүгү көпчүлүктү канааттандыра бербейт. Учурунда бийлик тарапта болуп, кайра оппозиция болуп чыга келген Мадумаровдун саясаты көпчүлүккө табышмак. Бийлик башындагыларды катыра сындап, калктын ишеничине кирген соң, майлуу сүттүү орунга өтө качканы буга далил боло алат дешет. Ал эми бир болдун лидери Алтынбек Сулаймановдун тарыхы мурунку Республика партиясы менен тыгыз байланышкан. Кезинде Бабановду жандап, анын артында чоң саясатка аралашты да өз алдынча партия түзүүгө жетишти. Мындай саясий оюндар саясатта кеңири орун алып, ичкен кудугуна түкүргөнү, жаңы партия ача коюу көнүмүш адатка айланып бараткандай. Бир гана бир бол партиясы эмес, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев да республикадан бөлүнүп чыкканы кашкайган чындык. Бир партиядан экинчи партияны жектеп, же болбосо аз кызматы, анан көп кызматы дебестен, баягы партиянын түптөлүп, анан жашап кетишине, анан кийин ошол баягы партиянын алдыга койгон максатын, планын иш жүзүнө ашырыш керек эле да. Мында ошол Республика партиясынан чыгып кеткен жарандар дагы өздөрүнүн баягы саясий жактан айтып коет да, сойкулугун көрсөтүп коюшту да. Өзүнүн кирген партиясын сатып ийген бул чыккынчылык. Бир эле ошол аларда эмес, башка партияларда деле азыр жогорку кеңеште партиядан сырткары чыгып алып деле жүрүшпөйбү депутаттар. Түпкүлүгүндө ал чыккынчылык. Бул эки партиянын биригүүсү көпчүлүктүн бүйүрүн кызытууда. Партиялардын саны азаюусу жакшы жышаан болгону менен, кептин төркүнү алардын кандай кызыкчылыкты көздөп жатканында, шайлоого жакын калганда кошулуп калышы, бийликке жетүүнүн аракети эмеспи деген күмөн ойлорду көпчүлүктө пайда кылууда. Бизде бир жаман нерсе бар. Ошо партиялар мурунтан программаларын салыштырып, анан бириктире турган жерин бириктирип, анан бир күчтүү программа менен чыгышса, анда башка кеп эле элдин камын ойлоп атат, ушу өлкөбүздүн камын ойлоп атат деп биз ишенсек болот эле. Азыр эми шайлоого бир жылдан аз убакыт калганда ушундайга чыгып атканы бул бийликке жетүүнүн гана максаты болгондой сезилип атат бизгечи. Өлкөдөгү жүздөгөн партиялардын сандан сапатка өтүүсүнө өбөлгө түзгөн ата журт жана республика партиялары биригүү жолун тандаганда көпчүлүк түрдүү пикирлерди айтышкан эле. Негизгиси калктын басымдуу бөлүгү колдоо алса, айрымдар эки партияны үйлөндү деп интернет баракчаларына жазып чыгышкан. Анткени менен андан сабак алчу партиялардын ортосунда ич ара сүйлөшүүлөр күч алып, биригүүгө жол издеп жаткандар айтылууда. Ал эми Өнүгүү партиясы ар кайсы партияга жүгүрүп, бирок бир да партия катарына кошпой жатканы күбүр-шыбыр кепке айланды. Канчалык ачуу кептер айтылбасын, өлкөдө Республика ата журт деген аталыштагы күчтүү партия түптөлдү. Өнүгүү сыяктуу партиялар карадалы болуп калат, өңдөнөт деп лакап кылгандар көп. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7 канал.